Программабызды улантабыз достор. Бизде музыкалык коногубуз бар. Ушундай бардыгыңыздарга аттын кашкасындай таанымал Сонумбү Кадырова эжебиз бизде конокто орун алды. Саламатсызбы? Кутман менен кош келиңиз. Рахмат. Сиздин да кутман таңыңар менен, ошондой эле 5-чи таңкы 5тин көрөрмандарын да кутман тагы менен куттуктайм. Жакшы. Биз ушу сөз угуп атабыз. Жакында сиздин концертиңиз болот экен деп угуп атабыз. 12-синде деп уктук. 2-ноябрда болот, буюрса. Каякта болот? Улуттук филармонияда. Даярданып атабыз. Азыр ушундай күндө репетиция, күндө чуркамай, тияка чуркамай, бияка чуркамайдын үстүндө жүргөн турбайсызбы? Эми башка жанагы батыштын ырчыларына салыштырмалуу кыргыздын ырчылары өздөрү, продюсер өздөрү, белес саткыч өздөрү, организатор өздөрү, ырчы эшик тоскондон башканын баарын кылабыз кыскасы. Өздөрү декорация жасамай деген. Декорация өзүбүз, режиссер өзүбүз бардыгын болуп атабыз кыскасы. Кандай ырлар болот? Репертуарыңызда ырлардан болот болуш мурдагы эле башынан бери келе жаткан ырларым да бар, анан жаңы жазылган ырлар бар. Бет ачары болуп турбайбы? Жаңы жазылган ырлардын бет ачары, андан сырткары баягы 20 жашымда мен элдик театрда баштагам өзүм чыгармачылыгымды. Анан ошол элдик театрда ал кезде 86-жылдарда бизде мындай фонограмма деген жок. Анан кийин эстрада, анда вокально инструментальный ансамбль деп койчу, алар деген дагы өзүнчө көп жайылган эмес да. Анан биздин убакта жалаң эле аккордеон комуз менен микрофон бар жерде микрофон курдап, болбосо микрофон жок жерде жөн урдап эле ушинтип эме кылчубуз. Ошону кайра бир жандантып, бир-эки чыкканда эл менен ошол номерлери менен да чыксам деп аракет кылып атабыз. Ал эми кызыктуу кече болот экен. Костюм жаатында кандай кылып атасыз? Балким дизайнерлер менен иштешип атасыз дегендей. Эми албетте ошо костюм албетте чыкканда мында биринчи өзүңдүн кебетең, анан көрүнүшүңдү дагы кандай көйнөк кийип келди экен. Азыр эми кандай көйнөктү көрөт экенбиз дегендер да бар да, отургандардын арасында. Анан эми ошол мүмкүн болушунча келген көрүүчүлөрдүн көңүлүнө жаккан, ошолордун табитине туура келген кийимдерди тандап атам. Дизайнерлер менен деле иштеген жокмун. Мен ушул кезге чейин ушунча чыгармачылык жолунда мен мындай бүгүн концерт деген күн эле мен издебейм да. Баскан турган жерде кандай кийинүү керек, кайсы жерден эмнени алыш керек, ушу изденип жүрүп отурасың. Ырдан башка кийинүүнү дагы улам эми азыр деген интернет кенен мындай карап, модаларды карап, анан аны деген мындай улуттукуна кичине мындай жакындаштырып, өзүбүз жанагы тегүүчүлөр менен макулдашып өзүбүз чийип өзүбүз неме кылабыз. Келиңиз эжеке, анда сиздин ушул чыгармачыл жолуңуздун тарых баракчаларына көз чаптырбайлыбы? Алгачкы ирет канча жашыңызда, кайсы жактан жеке концертиңизди бердиңиз эле жана акыркысы кайсы жылы болду эле? Ой, аябай жакшы суроолорду бердиң. Эми бул биринчи концерт. Мен биринчи концертим 1997 жылы. Улуттук телерадио корпорациянын концерттик залында бет ачар концертим болгон. Өзүм шоу кесүү. Шоу кесүү концертим ошол жерден башталган. Анда ал жерде иштечү эмесмин, бирок ошол жерге кайсы бир тагдырдын буйругу менен ошол жерде шоу кесүү концертим өткөнү эсимде да. Анан эми ал ошол концерт менин мындай чоң аренага, чоң сахнага чыккандагы, чоң жылдыздар менен байланышкандагы алгачкы концертим. Анан өзүмдүн да атым менен. Андан ага чейин деле чыгармачылыкты 20 жашыман баштадым мен элдик театрдан. Өзү мен музыканы жагында окуп, анан кийин ырдай мен артист болом, ырчы болом дегени менен деле мага ата-энем уруксат берген эмес. Анткени ал кезде ушу ырчы болуш бир аз анчалык модный эмес болчу. Анан ырчы болгондор бир жагынан сабакты билбеген адамдар ырчы болот деген да түшүнүк бар эле биз жакта. Биздин чөлкөмдө. Анан Кыргызстан боюнча интеллектиси төмөн, кругозору төмөн адамдар ырчы болот деген ушундай бир нерсе бар болчу да. Анан кийин ошодон дагы сен ырчы болсоң кантип мен элдин бетин тиктейм деп апам ушинтип айткан да. Анан кийин жакшы окуган эле кыз барып ырчы болуп калса кандай болот, уят эмеспи депчи. Анан кийин ошого болбой жүрүп. Анан
Ошодон анан педучилищеге тапшырып мугалим болуп келдим да. Мугалим болуп иштей албай койдум бирок. Мындай баягы жүрөгүм эле баягы ырга тартып туруп алды да. Анан кийин бир күнү акырын апама билгизбей өзүбүздүн райондун борборунда элдик театр бар болчу. Ошол жерге барып мен ырдагым келет дедим. Ошо ырдагың келсе ырдап көрчү деди. Анан ошол кезде Каникей Эралиеванын Балгымыз деген ыры аябай белгилүү болуп аткан. Элдин баардыгы ошону ырдап, радио, телевизор баардыгы ошол жерде, ошол азыркы тил менен айтканда хит болуп аткан да. Анан ошол Балгымызды ырдадым. Анан ошол жерден эле, ай бул кыз жакшы ырдай турбайбы? Биз азыр тиги чабандарга бараттык эле, жүр деп эле коллективине кошуп алды. Ошондон эле ошол жерден эле концертке чабандарга Балгымызды бир аял чабан бар экен, эжеке. Ошого анан Балгымызды сен ошол ырдашың керек деп ошону ырдап, ошол жерден эле анан ошол жерге алынып калдым. Биринчи баруу эле дароо эле концертке чыктым. Аябай кызыктуу окуя экен. Ал эми буга чейинки бүгүнкү күнгө чейинки концертиңиздин акыркысы кайсы болду деген суроону узатты кесиптешим. Акыркысы 2 жыл мурда 2013-жылы болгон. 2013-жылы филармонияда өткөргөм аны дагы. Анан эми мындай артка бир көз чаптырып көрүңүзчү. 20 жашыңызда келгем деп атпайсызбы? Ошол жаштагы сонумбу кандай эле, бүгүнкү күнү кандай? Ат менен төөдөй айырмасы бар да. Эмне дегенде биз эле эмес, адам эле эмес. Коом алмашты да. Ооба. Мисалы үчүн баягы бир калыпта жашап келе жаткан 70 жылдык Советтер Союзу бузулду. Анан советтик сонумбу менен демократиянын сонумбусу башка да. Албетте. Сүрөттөрдү карап көргөндө деле, мисалы үчүн аябай белгилүү ырчылар делечи, мисалы үчүн Алла Пугачеванын Советтер Союзунун убагындагы жүргөн кези менен азыркысын салыштырсам таптакыр башкача да. Чындыгында замандын өзгөргөнү адамдардын дагы кебетесине, имиджине, баскан турганына, сүйлөгөнүнө, ой жүгүртүүсүнө таасир берди деп ойлойм да. Эми ал кезде деген толук кыз болчу, мына аябай тоң. Анча-мынча этика, маданият дегенди деле анча-мынча билбеши мүмкүн. Мындай кыскасы аябай иштелбеген эле жапайы мүнөз менен келип, анан кийин келип, эми азыркы созулмуш болуп калган кезим. Эң мыкты экен. Сонун эжеке. Азыр биз аш тизме рубрикасын даярдап койгонбуз. Келиңиздер ошол жактан тамактын даярдалышын көрөбүз. Андан соң кайрадан студиядан сиз бизге жагымдуу чыгарма арнап бериңиз. Аппетит ачат турбайсыңарбы? Буйрусун. Келиңиздер, аш тизме рубрикасы. Андай жолугушабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз жогоруда айтып кеткендей эле азыр Сонумбүбү Артыкова эжекебиз өзүнүн жагымдуу музыкалык чыгармасын арнап берет. Ал эми эжекебиздин жанында коштоп келген музыкалык инструментте 4 кылдуу домбурада Батыр Өмүрзаков жана аккордеондо Коңурбай Айдаров. Саламатсыздарбы дагы бир ирет? Саламатсыздарбы. Бизге кайсы музыкалык чыгарманы даярдап келдиңиздер? Мен Сонумбү Кадыровамын. Кадырова. Биз мына ушул концертте менин музыканттарым өздөрү таланттуу ырчылар, таланттуу адамдар менин жанымда турат. Батыр Өмүрзаков, Коңурбай Айдаровтар, баягы эски учурду бир эске салып, Алтымыш Кадыровдун Аясаң боло деген чыгармасын ырдап берели. Келиңиздер. Келиңиз. İçinde sarı ayta
Браво. Браво. Чоң рахмат сіздерге. Сонун чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. Концертиңиздер жакшы өтсүн. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми сиздерди дагы болсо эфирден күтөбүз. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз программабызды мына ушундай жагымдуу музыкалык чыгарма менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн кызматыңыздарда Нияз Мамбеков жана Канышай Рысбекова экөөбүз болдук. Сиздер биздин берүүлөрдү кайталап көрөм десеңиздер, TS Чекит KG сайтына баш багыңыздар. Ал эми жакын адамдарды куттуктайм десеңиздер, сөзсүз түрдө Facebooктагы таңкы 5 деген баракча бар. Ошол жака билдирүүлөрдү калтырыңыздар. Түз эфирде биз ошол билдирүүлөрдүн бардыгын өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Башталган иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Görüşкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сүйөбүз, көрүшкөнчө.